Бир кыз мага бир жолу мындай деди. Мериме эже, мен мени сүйгөн адамдардан корком. Мен ошол кезде унчукпай калдым. Анткени мындай сүйлөмдүн артында дайыма бир окуя болот. Эмнеден коркосуң? Ал бир аз ойлонуп, анан акырын жооп берип баштады. Билбейм. Алар жакындаганда качып кетем. Жакшы көргөндө ишенбей калам. Калам дегенде кетип калам. Бир аз унчукпай туруп кошумчалады. Кээде өзүмдү начар адамдай сезем. Бир аздан соң биз анын балалыгы тууралуу сүйлөшүп баштадык. Ошондо ал бир окуяны эстеди. 8 жаштагы кыз. Кыш айы. Караңгы кеч. Терезенин сыртында акырын кар жаап жатат. Үйдүн ичинде болсо жымжырттык. Дубалдагы эски саат гана угулат. Тик-так, тик-так, тик-так. Апасы келелик. Кыз терезенин жанында турат. Ар бир өткөн адамдарды карайт. Ар бир машинаны карайт. Ар бир көлөкөдөн үмүт издейт. Жүрөгү ар бир жолу апам келдиби деп секирип кетет. Бирок кайра тынчыйт. Бир маалда көчөнүн башынан апасы көрүнөт. Кыз абдан сүйүнүп кетет. Чуркап эшикке келип, бүгүн мектептен алган бешин көрсөтөм дейт. Тарткан сүрөтүмдү көрсөтөм деп күтөт. Апам мени кучактайт деп. Ошол кезде акырын эшик ачылат. Апасы кирет. Бирок анын жүзүндө чарчоо бар болчу. Кандайдыр бир ойлор бар болчу. Апа түйшүккө түшкөн болчу. Кыз болсо эч нерсени түшүнбөйт. Ал жөн гана апасын сагынган. Апа карачы. Апасы акырын карап, акырын ага жооп берет. Кызым, азыр эмес. Чарчап келдим. Болду. Ошол эле. Болгону 4 сөз. Бирок кээде адамдын жүрөгүндө эң чоң жарат дал ушундай учурларда пайда болот. Ошол түнү кыз эч кимге эч нерсе айткан жок. Ыйлаган да жок. Бирок анын ичинде бир сүйлөм төрөлдү. Мага дайыма эле орун боло бербейт. Арадан жылдар өттү. Кыз чоңойду. Сулуу кыз болуп чоңойду. Акылдуу кыз болду. Күчтүү болду. Бирок ошол сүйлөм дагы аны менен кошо чоңойду. Көзгө көрүнбөйт. Үн чыгарбайт. Бирок ичинде ошол сүйлөм дагы эле жашап калды. Кыз 19 жашында биринчи жолу сүйүп калды. Чындап сүйдү. Телефон шыңгыраса жүрөгү кубанып кетет. Кабар келсе жүзүндө жылмайуу пайда болот. Бирөөгө керек экенин сезүү кандай сонун экенин биринчи жолу ошондо түшүнөт. Бир күнү жигит анын көзүнө карап айтты. Мен дайыма сенин жаныңда болом. Ошол учурда кыздын көзүнө акырындап жаш келип баштады. Анткени бул жөн эле сүйүү сөзү эмес болчу. Бул анын көп жылдан бери күтүп жүргөн сөзү болчу. Бирок бир күнү жигит кетип калды. Түшүндүрбөй кетти. Коштошпой кетти. Жөн гана жок болуп кетти. Ошол түнү кыз телефонун колуна кармап отурду. Экранын күйгүздү, өчүрдү, кайра күйгүздү. Ошол менен түнкү саат 3 болду. Телефону үн каткан жок. Анан күтүлбөгөн жерден бир нерсени түшүндү. Ал жигитти күтүп жаткан жок эле. Ал өмүр бою бир нерсени күтүп жүргөн экен. Бирөөнүн өзүнүн тандашын күтүп жүргөн. Ошондон кийин анын жашоосунда бир эле сценарий кайталана берди. Бирөө жакындаса алыстайт, бирөө сүйсө ишенбейт. Бирок алам деп келсе, биринчи болуп өзү кетет. Анткени анын ичинде жашаган кичинекей кыз дагы эле коркуп жашайт. Ал кыз мындай дейт. Азыр жакшы болуп жатат. Бирок бул көпкө созулбайт. Баары бир кетип калат. Баары бир мен жалгыз калам. Бир күнү мен ошол кезде сурадым. Эң көп эмнеден коркосуң? Ал дароо мага жооп берди. Таштап кетиштен. Мен башымды чайкап, жок.
Ал мени карап таң калып, андай эмнеден? Мен акырын айттым. Сен таштап кетиштен коркпойсуң. Анда сен кайра күтүп калуудан коркосуң. Ошол жерде ал ыйлап жиберди. Анткени биринчи жолу бирөө анын жаратын атын туура атады. Ал сүйүүдөн качкан эмес болчу. Ал жөн гана күтүүдөн чарчаган. Келбеген адамдарды күтүүдөн, айтылбаган сөздөрдү күтүүдөн, берилбеген мээримди күтүүдөн чарчаган. Ошентип сессия бүткөндө ал мага акырын айтты. Мерим эже, мен өмүр бою бирөө келип мени тандайт деп күтүп жашаптырмын. Кээде жүрөктү таштап кеткен адамдар сындырбайт. Кээде жүрөктү күтүү сындырат. Анткени кеткен адам бир жолу оорутат. Ал эми күтүү жүрөгүбүздө жыл сайын оорутуп келет. Эгер сен муну көрүп отурсаң, өзүңдөн сурап көр. Сен чындап сүйүүдөн качып жатасыңбы? Же дагы эле терезенин алдында туруп, кичинекей өзүңдү коргоп жатасыңбы? Балким сенин оруң сүйүү эместир. Балким сенин оруң күтүүдүр. Бирөөнүн келип калышын күтүү, же бирөөнүн тандашын күтүү. Бирөөнүн сага жетиштүү экенин айтып беришин күтүү. Бирок айыгуу ошол күнү башталат. Бир күнү күзгүгө карап отуруп, мен жетиштүүмүн. Мен сүйүүгө татыктуумун. Мен эми күтпөйм деп айта алган күн. Анткени көзгө көрүнбөгөн эң оор таш жүрөктөгү жарат эмес, өмүр бою бирөөгө келип, сени тандайт деп күтүү.